салынған уруксат деген өзүнчө бир мыйзам чыкса кандай болот? Ошол мыйзамды жазып аткан адамдардын жок дегенде бир диплому бар да, 5 жыл окуган, юридикалык, кесиптүү, психологиялыкпы, андай, неважно. Дин эркиндиги деген эмне деген сөз? Динди тутунам деген киши кандай кылып тутунат? Тандап алыппы? Намазды бир маал окуп кое берем, жолукту бир күн салынам, бир күн салынбайм. Орозону болсо 15 күн тутам дейт да. Дин деген эмне өзү? Динди үйрөнүп тургандан келет да, 30 күн орозо тутуш керек экен, авратты жабыш керек экен, намазды 5 маал окуш керек экен, алдабаш керек экен, аракты ичпеш керек экен деп туруп, дин ошонун бардыгы дин да. Алар конституцияны жазып атканда жок дегенде ошону карады да, 5 жыл диплому бар жанагы юрист. Дин деген эмне экен бул деп. Диндин ичине кирип туруп, адам жеке кызыгы жаккан жерлерин тандап алып туруп карманат деген нерсе жок да. Дин тутуу эркиндиги дегендин ичинде ошол нерсенин бардыгы бар да. Ислам дини деген эмне дегенде, жолук, намаз, орозо, арак ичпеш керек, алдабаш керек деген нерселер мындай айдан ачык аттын кашкасындай нерселер да. Билимдүү коом үчүн. Дагы эмне керек аларга? Биздин жоолугубуз ак болуп, эки бүктөлүп, биягына төөнөгүч тагылыш керек деп закон жазыш керек балар түшүнүш үчүн.